Жуманазарова Сезим Талас облусунун Бакаят районунун 1-май айылында туулгам. Күрөшкө 2012-жылдан баштап машыгам. Өзүмдүн биринчи тренерим өзүмдүн атам Жуманазаров Рахмадил. Ошондой эле мен күрөшкө эжемди көрүп келгем. Байкелерим, эжелерим күрөшкө өзүм деле эмне болуп чоң спортко аралашып кеткенимди деле билбейм. Бардыгы эле жайдан эле болуп кеткен. Күрөшкө мен 2012-жылы келгем. Чоң спортко ошондо аралашып баштагам. Ага чейин ошол убактарда күрөшкө залга келип отуруп, күрөштү көрүп, эжем машыгып атканын, атам жанында отуруп карап турчумун. Биз жаңы күрөш баштаганда кыздар күрөшкөн аз болчу аябай эле. Ошондо элдер кыздар дагы күрөшөбү деп, мындай түшүнбөгөндөр көп болгон аябай эле. Классташтарым колдоп эле турчу. Курбу кызым бар болчу. Адагы күрөшкө катышчу, ошондо чогуу тренировкага барып келчүбүз. Эң биринчи медалим ушул 2012-жылы унутуп калдым уже кайсыл эме экенинчи. 2012-жылы 3-чү место болгонун билем да. Ошол эң биринчи байкем. Ага чейин эң биринчи жолу алтын медаль алганымды билем. Балдар менен күрөшкөмөн жалаң балдар болчу. Жийде деген айылда Талас облусунда. Барып, ошондо жалаң балдар менен күрөшүп, балдарды утуп биринчи жолу биринчи место алдым. Балдар менен күрөшүп, кыздар менен күрөшкөн айырмасы жакшы эле чоң. Балдар мындай техничный, батыраак кыймылдайт кыздарга караганда. Бишкекке 2018-жылы 9-ду бүтүп келгем. Бишкек гуманитардык колледжинде окугам 2 жыл. Ташкентте өткөн жаштар арасында чемпионатта жаштар арасында Азия биринчилигинде коло медаль утуп алгам. Эл аралык деңгээлде ошол эң биринчи жетишкен. Мээрим эжем олимпиададан коло байгени утканда көп нерсеге жетет деген ишенич ошондо пайда болду менде. Мээрим эжемдин күрөштөрүн көп көрөм. Ошол кандай десем бизде машыгып эле гана эмес, видеолорду деле көрүп, күрөштөрдү көрүп көп прием үйрөнсө болот. Эжемдин күрөштөрүн көрүп мен ошол приемдорду да ошол жактан да үйрөндүм деп айтсам болот. Мен жаш кезимде жамбаш ыкмасын көп жасачумун. Балдар менен күрөшүп жатканда дагы жамбаш ыкмасын көп жасачумун. Бул дүйнө чемпионатында мен жамбаш ыкмасын жана кочерга ыкмасын көп колдондум. Дүйнө чемпионатында биринчи беттешимди швециялык кыз менен өткөрдүм. Күчтүү балбан болчу. 2018-жылдын жаштар арасындагы олимпиада чемпиону болчу. Эң биринчи ошол күчтүү кызды утуп, экинчи кругда мен Италиянын балбан кызына утулуп калдым. Өзүм туура эмес күрөшүп алдым десем болот. Эч нерсе кыла албай койдум. Же өзүмө ишенич да жетишпей калды деп ойлойм бир аз. Ошо менен италиялык балбан кызга 2-1 эсебинде утулуп калдым. Ошо мен только түртүшүп эле туруп өттүм, эч атака кылбай коюпмун. Ошол эң башкы ошибкам болду. Кандай десем, бир да проход кирбей коюп турмун да. Жалаң түртүшүп эле колдо алышып туруп өттүрмүн. Андан кийин колой байге үчүн күрөшкөнгө шанс болду. Ал Италияга финалга чыгып кеткен үчүн. Анан мен Шри-Ланкалык кызды 14-15 эсебинде утуп алып, 3-чү орун үчүн Польшалык кыз менен күрөштүм. Коло байге үчүн күрөшкөндө аябай катуу ойлоносуң, анткени утсаң медаль бар болот, утулсаң жок болот да. Медаль аласың же болбосо албайсың. Мындай буга жакшылап настрой коюп, разинканы жакшылап аябай даярданып чыктым. Анан жакшы эле уттум, 9-4 эсебинде уттум польшалык балбан кызды. Конечно, бардыгы эле кыйын болот, оңой эч кимди утпайсың. Кыйналдым анда да күрөшүп жатканда, бирок уткандан кийин финалга чыксам болот болчу деген нерсе оюма келди да. Ыйлагым келди, бирок утканым үчүн сүйүндүм да бир чети дагычы.
Üçüncü место болгондо мен чын эле мындай финалга чыксам болмок болчу, чемпион болгонго шансым бар болчу деп капаланып мындай ушундай болду да. Анан Кыргызстанга келгенден кийин туугандарым, кыргызстандыктар тосуп алгандан кийин уткан ушундай болот турбайбы деп мындай сүйүнүп калдым да. Аябай даамын чын эле ушул аэропортко келип эшикке чыкканда сездим Кыргызстанга кирип келермин. Биздин бир тууган болгондо мен бир тууганыма, досторума өзүмө караганда көбүрөөк переживать этем. Буга чейин сездим ал колу ооруп, буту ооруп травма болуп күрөштү. Мунун алдында колунан старый травма деп коет, ошол кайра эле бат-бат боло берет да. Травмасы менен күрөштү. Кандай десем, бирок кандай болсо да бирок алтын алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзү деле көз ачуу болуш керек. Бар Кудай буйруса, эмки чемпионат мира Азияларда алтын үчүн аракет кылабыз. Өзүмдүн машыктыруучум өзүмдүн атам Жуманазаров Рахмадил. Азыркы учурда дагы машыктырып жаткан, азыркы учурда бизди машыктырып жаткан Чынарбек Изебеков агайыбыз машыктырат бизди. Бир жыл мурунку эле нерсени карасак, ар бир весте бирден эле кыздар болчу. Азырда бир весте 4төн 5тен кыздар бар. Бардыгы күчтүү кыздар. Приморская катнашып турабыз. Бизде жаштар арасында чемпионат Азии болушу мүмкүн деп жатат. Ошол жака Кудай буйруса болсо күрөшөбүз. Жана U23 дүйнө чемпионатына да даярданып жатабыз. Спортко келгенде мен адептүүлүккө үйрөндүм. Эжелеримди, адамдарды бири-бирин сыйлаганга үйрөндүм. Бул эжелерден көрүп эч нерседен тартынбаш керек. Бардык нерсе кыйын, оңой нерсе жок. Жалкоолук бардык адамда болот. Тренировка кылгың келбей келгенде любой адамда болот да, бул олимпийский чемпиондо да болот. Ошол нерсеге чыдап, эшикте жамгыр жаап атса да тренировкаңды калтырбай, кар жаап атса да калтырбай, жалкоолукту жеңиш керек. Ошондой эле биздин кыздарга, Кыргызстандын келечегинде өсүп келаткан кыздарга каалайт элем. Элдер күрөшпө десе, аларды укпай эле, элдин сөзүнө сынбай, өзүңөрдүн максатыңарга жеткиле деп.